Бишкек шаарындагы Западная көмөк чордону 1969 жылдан бери иштеп келатат. Жабдууларынын иштөө мөөнөтү 25 жылга белгиленген. Бирок андан бери 50 жылдан ашуун убакыт өттү. Жаңылоо иши 1 ай мурда башталды. План максат ушул көмөк чордонду быйыл 2020 жылы 1 сентябрга чейин ушул жерде орнотулган электр жабдууларын толугу менен жаңы жабдууларга алмаштыруу. Бул Западная көмөк чордону ушул Ош базарынын эң негизги Ош базарын эт чыгаруучу комбинатты, пиво чыгаруучу комбинатты жана ушул Ош базарынан баштап биягы рабочий городок, тиягы Кызыл Аскерге чейинки аймакты тейлеп электр энергиясы менен камсыз кылат да. Эми көйгөйлөрү акыркы убакта эч кандай запчастар чыкпай калды. Авария болуп өчкөндө, күйүп кеткенде запчаст табыш өтө оор болчу. Ошого байланыштуу биз азыр алмаштырганга туура келип жатат. Эскилиги да жеткендиги үчүн да. Ушуну 3 айдын ичинде ушул подстанцияны бүтүргөнгө, көмөк чордону бүтүргөнгө аракет кылып атабыз. Түндүк электр ишканасынын карамагында 116 көмөк чордон бар. Аларды модернизациялоо соңку жылдары гана башталып, 12 объект жаңыланды. Жыл сайын 2 же 3 көмөк чордонду жакшыртуу максат кылынган. Север электро боюнча ошол жогорку чыңалуудагы көмөк чордондорду модернизация жумушунда пландалган дагы бир көмөк чордон бар Бишкек шаарында, ал издательство деп аталат. Ал ошо да 15 күн мурун башталды. Ада электр жабдууларын алмаштыруу, ал 1 айдын ичинде ошол толук подстанция эме көмөк чордон электр жабдуулары жаңы типтеги электр жабдууларына алмаштырылып ишке берилет да. Каражат көмөк чордондордун көлөмүнө жараша сарпталууда. Учурда иш жүрүп жаткан объектке жалпысынан 80 миллион сомдой керектелет. Калыгул Асанбаев, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.